саламатсыздарбы кыргыз элим, амансыздарбы? Калай кал? Бүгүн биз Айкан КЖ аралык айлануулук фонду Жалал Абад шаарынын тургуну Султанбаев Жолболду акебиздин үйүнө келип турабыз. Келгенибиздин себеби буга чейин акебиз ушул бөйрөк оорусу менен ооруп жабыркап келеткен, биздин фонддон жардам сураган. Ушул жардам сурагандын негизинде биз иш алып барып атканбыз. Бүгүнкү күндө ушул элден түшкөн бир аз акчаны алып келдик алдына. Ушул акчаны акебизге тапшырып койсок жакшы болмок. Сумма бул жерде 31.121 сомду түзүп атат. Ушул акчаны өзүңүздүн колуңузга тапшырып койсок, аз да болсо көптөй кылып алып коесуз. Келиңиз. Рахмат. Жана ошондой эле айта кеткен нерсе, ушул бир эле акча менен келбестен ушул кутучага кандай акчалар түшсө ошону ошондой кылып алып келип атабыз. Бул жерде тыйынды тыйындай кылып алып келип отурабыз. Тыйынды да көрүп койсоңуздар болот. Себеби мурда магазиндерде жана ошондой эле аптекаларда майдалатып, ириктетип туруп акча түрүндө тапшырчубуз. Азыр ошо кандай түшсө ошондой тапшырып атабыз. Бир 2-3 больнойго ошондой кылып тапшыра баштадык. Ушундан кийин кандай акча түшсө ошону тапшыра турган болуп калдык. Алып койсоңуз, эми ушундай бир жакшы адамдар ар ким өзүнүн шифасын берсин деп ар бир адам таштап өтөт. Ушул сөздөрдүн артынан эртерээк сиз дагы соо адамдардын катарына кошулуңуз. Биз өтө үмүтүбүз чоң. Эртең ушундай бала чакаңыздын алдына күлүп жайнап келип ушу пешенесинде отурасыз деген үмүтүбүз өтө чоң. Сөз кезегин өзүңүзгө берип койсок бир аз. Рахмат, эми ушу ичип коем ушу. Мындай ойдо жолдо эле нерсе болуп кетти ушундай. Эми ушу ичипке рахмат эмне дейт экен? Мейли, көзүңүзгө жаш алып атабыз. Сабыр кылыңыз, баары жакшы болот. Эч качан муңайбаңыз, баары жакшы болот. Дагы да не демекчимиз, bundan ары дагы Жолболду акебизге дагы да иштелүү улантылат. Ушул ысыкка, суукка карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле Ош Бишкек жолунда жүрүп аткан жүргүнчүлөргө жана ошондой эле айдоочуларга терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз.